Салих сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Райымдуу, меримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, берекесин, меримин тилөө менен биргеликте рахмат жааган Рамазан берүүсүнөн сиздер менен жолугуп отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто 20 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүш үчүн врач, диетолог, нутрициолог Абжапарова Гүлүмбү Алимбековна келип отурат. Кош келипсиз, саламатсызбы? Ардактуу биздин мусулман бир туугандар, биз дагы сиздерди ыйык Рамазан айыңар менен куттуктайбыз. Аллахым ушул айды берекелүү кылган болсун, кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Биринчи эле сурообуз, Рамазандын же болбосо орозонун денеге, адамга кандай пайдасы бар? Орозо бул Аллахтан парз. Демек, Аллах бизге парз кылып берген нерседе организмге эч кандай зыян болбойт, тескерисинче пайда болот. Орозо кармоодо организм жашарат, жаңыланат. Албетте биз азыр дени сак, акылы тунук адамдар жөнүндө сүйлөп атабыз. Организм кадимкидей тазаланып, зат алмашуу жакшырат, көз көрүү жакшырат. Бүт процесстер өз калыбына келип баштайт. Тамак сиңирүү органдары эс алат. Организмде ушундай сонун процесстер болуп аткандын себеби орозо кармоо бул диета эмес да. Бул жака руханий адамдын бир бөлүгү кошулат. Ал эми руханий тарап кошулганда организмде укмуштуудай, керек болсо адамзат өзүнүн акылдан сыя албаган өзгөрүүлөр болот. Буну биздин медицинадагы акыркы тастыктоолор айтат. Өтө сонун. Ушул узак учурда суу ичпей калабыз. Анан ифтар учурунда биз сууну кандай ичишибиз керек? Суу организм үчүн өтө пайдалуу. Өзгөчө орозо учурунда биз сууну туура ичишибиз керек. Ооз ачканда сөзсүз түрдө биз жылуу суу менен ачышыбыз керек. Анткени жылуу суу ичкенде биздин ашказандагы желудочный сок өз калыбына келет, тамак кабыл алууга даярданат. Ошону менен бирге эмне үчүн жылуу суу? Анткени биздин өт иштеп башташ керек. Ал эми ошол температура өттүн сфинктерлерин ачканы жардам берет. Ошол учурда күнү бою чогулган өт ичеги карынга туура нормада түшүп, тамак сиңирүү жеңил болот. Андан соң ооз ачкандан кийин түнкү таравих намазга чейин сууну бөлүп ичүү туура, анткени күн бою ооз бекик болгондуктан. Анан уктаганга барганда сууну ичпей эле койгон жакшы, себеби ал ашыкча суу болуп шишикке алып келет. Анан ооз бекиткенде өзүбүздүн норма менен ичебиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун нормалары боюнча 10 кг салмакка 300 мл суу ичилет. Эгерде салмак орто эсеп менен 60 болсо, ошону 3кө көбөйтөбүз. Сиздин суу нормаңыз 1 литр 800 мл болуп эсептелет. Өтө сонун. Ушул Рамазан айына биз организмибизди кандай даярдашыбыз керек? Организмди Рамазанга даярдабай туруп эле орозо кармоо бул куралсыз жоокер сыяктуу согушка барган. Ошол себептен Рамазанга даярдыкты көрүүнү жок дегенде 2 жума же 1 жума алдын башташ керек. Эң алгач идеалдуу вариант бул организмдеги ооруларды аныктап алуу. Ар ким өзүнүн ооруларын билет да, ошол ооруларын бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп, дарылап алуу. Ал эми дени сак адамдар, эч кандай организмде көйгөйү жок адамдар витаминдерге текшерүүнү өткөрүп, ошол чекаптан кийин керектүү витаминдерди толуктап алса, орозодо жеңил болот. Ошондой эле орозого жакындаганда биз нафил орозону көп кармоону сунуштайт элек. Себеп дегенде даярданбай туруп эле 30 күн катары менен орозо кармаганда организм үчүн бир аз стресс болот. Ошондуктан балким дүйшөмбү, анан бейшембе күндөрү, балким бир жумада 3 күндөн организмди көндүрүп орозо кармап туруу керек. Өтө сонун. Демек, Ражап, Шабан айынын келиши жөндөн жөн эмес тура, Өтө сонун болду. Орозодо шишик эмнеден пайда болот? Эң негизги себеп орозо учурундагы шишик бул туура эмес ооз бекитип же ооз ачкандык болот. Анткени биз курсагыбызды ачты деп эле ооз ачканда күчтүү, анан майлуу тамактарды жеп алабыз. Ошол учурда стресске дуушар болгон организм, анткени ага суу жетишсиз болот да, биз аз ичкен сууну дагы өзүнө камтып алат. Ошол себептен биз ооз ачканда жана ооз бекиткенде жогорку калориядагы жана куурулган тамактарды жебегенге сунуштайбыз. Сон медицинанын көз карашы боюнча кош бойлуу айымдар орозо кармаса болобу?
Кош бойлуулукту биз 3 триместрге бөлөбүз, дарыгерлер. Ошол триместрде албетте кош бойлуу айымдар учетко тургузулат. Эгерде сиздин гинекологуңуз сизди текшерип, эч кандай аз кандуулук жок, токсикоз жок, сизде эч кандай көйгөйлөр жок дей турган болсо, анализдери норма болсо, ал айым кармаш керек болот. Себеби орозо эч кандай ага зыянын келтирбейт, тескерисинче пайда берет. Ал эми аял текшерилбеген болсо, эгерде кош бойлуулукту пландаштырбай эле кош бойлуу болуп калган болсо, аз кандуулук болуп токсикозу күчөп атса, же триместрдин мисалы 2 же 3 бөлүгү болуп калып, бала төрөткө кандайдыр бир зыян боло турган болсо, давлениясы көтөрүлсө, бул учурларда дарыгер орозо кармабаганды жакшы дейт. Өтө сонун. Ушундай бир суроо пайда болуп калды. Рамазан айында биздин сухурубуз, ифтарыбыз кандай болуш керек? Биздин сухурубуздагы, ифтарыбыздагы биздин баланстуу тарелка алкагында болуш керек. Баланстуу тарелка деп биз бөлүп алабыз. Өзүбүздүн тарелканы 4кө бөлөбүз. Бир бөлүгүндө сөзсүз белок болуш керек. Белок бул тооктун эти, малдын эти, топоздун эти, айтор майсыз эт жеген жакшы. Кийинки бөлүгүнө биз свежий салаттарды кошобуз. Мисалы, баягы эле савизди ала турган болсок, эгерде савизди бышырып салат жасасаңыз, анын касиети бөлөк болот. Эгерде свежий түрүндө жасай турган болсоңуз, бул клетчаткага кирет. Экинчи бөлүгү, демек, сиз каалаган табитиңизге ылайык овощиден, жер жемиштерден свежий салат. Кийинки бөлүгү бул углевод болуш керек, бул дан азыктары, анткени ал ток тутат. Анан 4-чү бөлүгү бул фрукты, мөмө жемиштер. Эгерде биз сухурда дагы, ифтарда дагы ушул принципти кармана турган болсок, бизде орозо кармоо жеңил болот. Өтө сонун. Азыр сиз кайсы тамактарды сунуштарыңызды айттыңыз, эми кайсы тамактардан баш тартышыбыз керек? Орозо учурунда биз сөзсүз түрдө тез татымдан баш тартышыбыз керек. Таттуу кондитердик азыктардан баш тартышыбыз керек. Суусундуктардын газдалган, боек жана жыт берүүчү компоненттер кошулган суусундуктардан баш тартышыбыз керек. Анан албетте күчтүү тамактар. Күчтүү тамак дегенде өтө курулган учурда майдагы бүт калория жана зыяндуу заттар ошол азыктарга өтөт, жана бул азыктар зыяндуу болуп калат. Ошону менен бирге бул тизмедеги азыктар менен ооз ача турган болсо, курсак бат тоет. Бирок бул азыктарда курсак тойгону менен эч кандай баалуулугу жок. Курсак тойдум деген сезимди бере берет, бирок организмде эчтеке жок, ошодон улам алсыроо болот. Өтө сонун. Баарыбыздын эле бир алсыздыгыбыз болсо керек, таттууга тартылуу. Ошол таттууга тартылбоонун кандай жолдору бар? Же кандай кылышыбыз керек? Негизи өзгөчө ашыкча таттууга тартылуу. Ошол таттууга тартылуу сезимди контролдой албаган учур бул норма эмес. Мен сладкоежкамын деген сөз бар, мен таттуусуз тура албайм деген сөз бар. Бул балким учурда трендке айланып кетти десек болот. Бирок буну мындай мактанып айта турган нерсе эмес. Бул организмде чоң дефициттер бар экени тууралуу кабар берет. Дефицит дегенде магнийдин дефицити болушу мүмкүн, витамин D дефицит болушу мүмкүн, же ошол эле тамактануудагы белоктун дефицити болушу мүмкүн. Бул сезимди жеңил контролдоо үчүн сөзсүз түрдө сабаттуу нутрициологторго барыш керек, анткени азыр витаминдердин түрлөрү аябай көбөйүп кетпедиби? Ошого биз сабаттуу нутрициологко, дарыгерге барып, өзүңүзгө именно витаминдер туурасында анализ тапшырып, ошонун негизинде керектүү витаминдерди толуктасаңыз, сизде таттууга тартылуу жоюлат, анан өзүңүздү контролдой аласыз. Нормада таттуу жегиси келгенде фрукт эле жеп койгон жетиштүү болот да. Бирок биз аны менен көбүнчө канбайбыз да. Чектелбейбиз. Ошого дефициттерди толуктаганда таттуу кургатылган мөмө жемиштер менен жана свежий мөмө жемиштер менен мындай мокумуна жетет десек болот да. Өтө сонун. Ушул жооптон улам бир суроо пайда болду. Орозо учурунда бизге кандай витаминдерди ичүүгө болот? Эгерде сизде чекаптан кийин, чекап деген бул витаминдерге изилдөө, ошодон кийин организмиңизде бүт бардык витаминдер толук болгон болсо, сизге универсалдуу комплекстер жарайт да. Мисалы, көп компоненттүү витаминдер жарайт. Бирок мындай түшүнүк бар көпчүлүктө, дарыканага барганда ошол поливитаминдик комплексти ичсем жетиштүү болот деп. Жок, бул дефицити жок адамдар үчүн жетиштүү болот. Биз адашпашыбыз керек. Эгерде сиз өмүрүңүздө витамин тапшырбай туруп эле ошол витаминди 30 жашта бир жолу ичип койгон бул туура эмес. Бир жылда бир жолу витаминдерге текшерүү өтүш керек.
ошонун негизинде жетпеген витаминдерди аныктап орозого даярданууда ошол витаминди ичиш керек. Балким сизде D жетпейт, балким сизде витамин B12 жетпейт. Анан сиз аны билбей туруп эле ошол витаминдерди кээде туура эмес ичип койгондо организмге интоксикация да болушу мүмкүн. Ошол себептен витаминдерге өтө маани бериш керек. Өзгөчө учурда сетевой маркетинг өнүп өсүп баратат. Сетевой маркетинг деген биздин алымдарыбыз дагы анын тактикасын сатуу маселелерине дагы көп чектөөлөрдү коет. Биз деле дарыгер катары сетевой маркетингдин витаминдерине аябай каршыбыз. Бул адамдардын ден соолугуна эле эмес, капчыгына дагы көп зыян берет. Ошончо акча кетиргиче витаминдерге анализ тапшырыңыз, квалификациялуу дарыгерлерге кайрылыңыз. Чоң рахмат, өтө пайдалуу эфир болду. Гүлүм байым, сизден ушундай бир суроо пайда болду. Ифтарды биз кандай кылышыбыз керек? Анткени организм күнү бою ачка жүрөт. Анан кечинде биз айрыкча кыргыздар этти жакшы көрөт эмеспизби? Ошо ифтар бизде кандай болуш керек? Ифтар бул аябай маанилүү организм үчүн. Организм ачка болуп турган учурда баарын эле жегин келет да. Анан туура эмес жеп алган бул ден соолукка зыян да. Ошол кандай тамак менен биз ифтарды баштайбыз, ошодон биздин ден соолугубуз түздөн түз көз каранды. Ооз ачкан учурда сөзсүз жылуу суу менен ооз ачышыбыз керек. Хурма менен ооз ачкан аябай жакшы. Бул өз билгендей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү. Хурма жегенде биздин организмибизге бат, хурмадагы пайдалуу заттар сиңип баштайт. Легко усвояемые углеводы деп коебуз. Ошол жылуу суу менен организмге барганда организмди кадимкидей ойготот, анткени анын курамында сахар бар. Ал сыроо жайлайт. Анан организм шам намазын окуп келгенден кийин кадимки тамак кабыл алууга даяр болот. Биз ифтарда сөзсүз суюк тамак менен ачышыбыз керек. Эң идеалдуу вариант бул суп-пюре деп коебуз го. Кадимки жанагы биздин шорпо, балким мастава, ошондой эле тамактарды блендерден өткөргөн суп-пюре. Бул биздин ичеги карынды мындай обволакивать этет да. Тамак бүкүлүү эмес, балким мындай атала сыяктуу болуп, жеңил сиңимдүү болот. Анан сөзсүз түрдө свежий салаттарды жешибиз керек. Бул учурда алдыбызга таттууларды койбой койгонубуз эле жакшы. Таттуу дегенде зыяндуу таттуулар бул эмне? Транс май кошулган, ашыкча, албетте ашыкча кумшекер кошулат да кондитердик азыктарда. Анан өзгөчө майлуу, калориялуу соустарды кошулган, майонез, ошо кошулган салаттарды ифтарга жебей эле койгон жакшы. Себеп дегенде буларды жегенде биз суюк тамакты кайдан ичебиз, уже ичкибиз деле келбей калат. Анан ошол таттууларга курсак тоет дагы. Организм тоймуш болот, бирок эч кандай баалуулугу жок болот. Ошодон бизде ашыкча салмак пайда болот, ошодон бизде сахар көтөрүлөт. Ошого эң идеалдуу вариант бул суюк тамак, андан кийин свежий салат. Суюк тамакта эт сөзсүз болуш керек. Эт десе эле биздин кыргыздар албетте сүйүнөт, бирок эт пайдалуу эгерде майсыз эт болсо. Майсыз этти сөзсүз жейбиз. Свежий салат, анан фрукты, мөмө жемиш. Рахмат. Ушул Рамазан айында жаш балдарга кандай көңүл буруу керек? Алардын ден соолугуну алдын ала Рамазанга организмин кандай даярдаш керек? Негизи эле жаш балдардын орозо кармоосуна медицинанын көз карашы кандай? Жаш балдарды биз үй бүлөдө төрөлгөндөн баштап эле Рамазандын атмосферасын көндүрүшүбүз керек да. Рамазан башталганда үйүбүзгө кадимкидей майрам келет. Майрамдык атмосфера болот. Атам менен апамдын мамилеси өзгөрөт. Балким мага белек бешкектер келип баштайт деген сезим балада болуш керек. Анан орозо кармап аткан ата энем дагы дайыма ибадатта болот. Мен да ошолорго окшоп намаз окугум келет деген сыяктуу атмосфераны биз балага төрөлгөндөн баштап беришибиз керек. Ал эми орозого көз карашта медицина эмне дейт? Баланы жаштайынан мажбурлап орозону жаман көрсөтпөш керек да. Сен да карма деп баланы ачка койсо, ошону эстеп калат бала өмүр боючу. Балким аларга жашына жараша жеңилдик көргөзүп, балам, балдардын орозосу ушунча эле саат болот. Сен да бүгүн орозо кармадың деп кубантып, балакатка жеткенге чейин баланы даярдап коюш керек. Анан ошол убакытта уже даяр балдар орозону өзүнүн каалоосу менен эле кармап баштайт.
Анан сөзсүз түрдө балага кам көрүү, бул ага кымбат баалуу iPhone же кийим алып берүү эмес. Балким келиңиз ошол Рамазандын урматына балдарыбызга бир ирет витаминдердин чекапын жасап беребиз. Бул Рамазанга эң мыкты даярдык. Эгерде сиз балаңыздын витаминдерин текшертип, керектүү витаминдерди толтуруп койгон болсоңуз, балаңыз алсырабайт, балаңыздын иммунитети түшпөйт. Балким ибадат кылганга ага жеңил болот. Анан нафил орозого балдарды кошуш керек. Бул балакатка жеткен балдар туурасында сөз болуп атат. Нафил орозо жумасына 1 же 2 жолу сөзсүз Рамазанга даярдануу болуп эсептелет. Өтө сонун. Витаминдер жөнүндө дагы сөз болуп кетти. Сурайын деген нерсе, бүгүнкү күндө бизде аптечный витаминдер аябай мода болуп кетти. Же болбосо бир реклама аркылуу барып туруп эле ушул мага болот экен деп аптекадан сатып алып иче беребиз да. Өзүбүздү баягы Рамазанга даярдап атабыз деген ой менен. Ушуга кандай көз караштасыз? Кандай сунуштарды бересиз? Негизи мен аптечный витаминдерди аябай сыйлайм. Себеп дегенде аптекада турган витамин бул биздин Кыргызстандагы департамент лекарственного обеспечения деген атайын жерден текшерүүдөн өткөрүлүп гана анан чыгат аптекаларга. Бирок ошону менен бирге адамдар өзүнүн ден соолугунун абалын билбей туруп эле витаминдерди чектебей эле, мисалы кальцийди жакшы көрүшөт. Кошунам кальций ичип атыптыр, мен дагы ичейин деп кальцийди алып иче беришет, мындай эсеби жок элечи. Кальцийдин өзүнүн зыян жактары дагы бар. Ашыкча ичилген кальций мисалы бөйрөктүн кан тамырларында уюп калат. Аны дагы биз анализ менен беришибиз керек. Буну менен мен эмнени айткым келет? Кошунаңыз ичкен, балким апаңыз ичкен же жолдошуңуз ичкен витамин сизге туура келбейт. Ошол эле витаминдерди чекап кылып ичүү жакшы. Анан азыр мода болуп кетти. Биздин кээ бирки блогерлер аптечный препараттарды жамандап башташты, тилекке каршы. Эми интернет деген бир жаман жактары дагы бар экен. Ошону көрүп эле, мисалы парацетамол бул жамандары, анан мисалы элевит дагы бул жамандары деп эле жаман десе балким адамдардын көп масса түрүндө көңүл бурдуруу болуптур, пиар үчүн. Бирок аптечный дарыларды жаман дештен мурда сиз өзүңүз лабораторияңыз болуп, мамлекеттин деңгээлинде же дүйнөлүк деңгээлде ошол дарыны жаман деп айтканга укугуңуз болуш керек да. Текшерүүдөн өткөзүп, анан мен же сиз отуруп алып эле ушул дары жаман экен деп айткан, бул аябай чоң жоопкерчилик. Ушуну менен бирге ошол сөздөн кийин жанагы биздеги сетевой маркетингдин дарыларга жол ачылып атпайбы? Эгерде аптечныйды жамандап койсо интернеттен, сөзсүз сетевойдун дарыларын ичип башташат. Сетевойдун дарыларынын курамын карай турган болсок, бизге түшүнүксүз дагы курамдар бар да. Анан ошонун маркетинги күчтүү болгон үчүн, аябай мактап койгон үчүн адамдар ошого азгырылып, көп каражаттарын сарптап, керек болсо ден соолуктарын дагы арнап койгондор бар. Көп зыяндуу витаминдерди алып ичип, убактын коротуп, цирроз печениге чейин жетип калган учурлар бизге кайрылышат. Анан ошондой жаман болуп, уже боору такыр болбой калганда, анан эмне кылышат? Анан аптечный дарыларга кайрылышат, дарыгерлерге кайрылышат да, уже болбой калгандачы. Ошон үчүн мен эфирден пайдаланып айткым келер эле, витаминдерди адистердин кеңешинен гана ичиңиз. Эгерде ошол адистин медициналык билими болсо, ошого гана ишенип ичиңиз. Витаминдерди анализден кийин ичиңиз. Анализге чейин ашыкча убактыңызды жана каражатыңызды сарптабаңыз. Ден соолук Аллахтан аманат. Чоң рахмат, өтө сонун жооп болду. Ушул жооптон кийин менде бир мындай суроо пайда болду. Негизи эле биз витамин жөнүндө сүйлөп жатканыбызда, айымдар менен мырзалардын организминде айырмачылыктар болот эмеспи? Физикалык жактан, балким эмоциялык жактан. Ушул витаминдерди айымдар менен мырзаларга биз баягы сатып алып туруп эле общий ичебиз го. Кальций, витамин Д депчи, ушуга кандай сунуш берет элеңиз? Кандай? Жалпысынан витаминдер жыныс белги боюнча айырмаланбайт. Кээ бирки витаминдер дозасы балким көбөйтүлөт, дозасы азайтылат. Бул деген ошол эркектердин мисалы организминин өзгөчөлүгү, айымдардыкы өзгөчө болот эмеспи? Бул анын физиологиясына дагы жараша да. Поливитаминдүү комплекстер бар атайын мырзаларга деген. Ошону алып ичсе болот биздин мырзаларыбыз. Албетте ал дагы эгерде организмде дефицит болбосо гана поливитамин керек болот да. Эгерде дефицит бар мырзалар болуп туруп, ошол курамында көп витаминдер барды иче турган болсо, балким максатына жетпейт. Анын организмде Д жетпей аткан болсо, ал болбой эле кымбат поливитамин берип коюп, оюнда жетиштүү дозада алдым деп ойлоп калат да. Бирок ал туура эмес болот. Дени сак, дефицити жокторго болот. Ошондой эле айымдардын дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Мисалы,
кош бойлуу айымдардын витаминдери өзүнчө, өспүрүм кыздардын витаминдери өзүнчө. Бул алардын курагын эске алат. Поливитаминдүү комплекстерди ошол жогоруда айткандай эле только дени сак, дефициттери жок айымдар үчүн. Ал эми өзүңүздүн витаминиңизди так аныктап алуу бул эң негизги принцип. Сонун жооп болду. Дүйнөлүк азыркы учурда дүйнөлүк диетологдор ачка жүрүүнүн көп пайдасы бар экенин далилдеп башташты. Ушул медицинанын бир көз карашы менен орозонун организмге тийгизген таасирин кененирээк айтып бересиз? Бизде медицинада учурда интервальное голодание деген тренд болуп кетти. Бул ачкачылыктын пайдасы туурасында мындай кененирээк диеталар деп койсок болот. Бул ошол эле биздин шарияттан, балким исламдан алынган медицина маалыматы десек болот. Ооба туура, эгерде организм кандайдыр бир убакытка ачка калганда, организм өзүнүн клеткасындагы зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып баштайт экен да. Буну аутофагия процесси деп коет экен. Бул учурда токсиндер, шлактар клеткадан чыгып баштайт экен. Муну менен организм тазаланып баштайт деген белги. Бирок бул интервальное голоданияны деле биз бардык адамдарга сунуштай албайбыз. Буну дагы текшерүүдөн өтүп, организмде дефициттери жок болгон, организмде өзгөчөлүктөрү жок болгон адамдарга гана. Эми орозону деле Аллахым мисалы дени сактарга, акылы тунуктарга сунуштап атпайбы? Ошол сыяктуу эле интервальный голодание дагы ошондой. Анан Аллахым ден соолукту ушунчалык бийик даражага койгон экен. Ушунчалык динде бизде жеңилдиктерди берген экен, эч кимди кыйнамай жок. Мисалы орозо болду деп кош бойлуу айым кыйналып атса, Аллахым ага уруксат берет, кийин кармап бер деп. Эгерде балким бирөөнүн ашказаны ооруп аткан болсо, Аллахым эмне кылат, ага да уруксат берет. Сен ашказаныңды айыктырып ал депчи. Буну менен биз өзүбүзгө чечим чыгарышыбыз керек экен. Аллахым менин ден соолугума ушунчалык кам көрүп атат. Мени кыйнаганга такыр калоосу жок. Мага бир гана жакшылык каалап атат деп өзүбүздүн ден соолугубузду карашыбыз керек экен. Ооруларды алдын алышыбыз керек экен да. Мисалы оору жок кезде биз ойгонбойбуз да. Анан биз качан мисалы ашказан ооруп калганда деп анан дарыланып баштайбыз. Эмнеге ошону алдын алгыбыз келбейт? Зыяндуу тамактарды ичпе десе, биз ичип коебуз. Биз ооруну күтүп калабыз. Анан гана ойгонобуз да. Ден соолук бул тажы сыяктуу дейт го. Бирок ошол тажыны ден соолукту жоготкон гана адам көрөт экен да. Ошого биз ошол тажыбызды барктап, ден соолугубузду карап жүрө турган болсок, иншаллах ар бир орозону кармаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы дүйнөлүк врачтардын көз карашынан кийин, сиздин айткан сөзүңүздөн кийин дагы бир ушундай суроо пайда болду. Негизи эле медицина менен биздин динибизди айкалыштырууга болобу? Албетте болот. Медицина динден алынып атат да. Мисалы, ошол эле биздин нафил орозо барго, дүйшөмбү жана бейшемби кармаган. Ошону биз диетологияда разгрузочный день деп айтабыз да. Анан мен азыр ошол 20 жыл тажрыйба бою өзүмдүн билимимди өркүндөтүүнүн үстүндөмүн. Канча маалымат алсам дагы ошол дин менен байланышкан болот да. Ошол эле орозо бул интервалдуу голодание, интервальное голодание деген терминди түшүндүрөт. Бирок орозонун албетте касиети чоң, анткени бул жакта руханий дагы өзүнүн учуру бар. Ошол себептен ден соолукту алдын алуу боюнча дагы биздин динде айтат го, ооруну күтпөй, ден соолукка кам көр, ден соолук аманат деп. Медицинада биз эмне дейбиз? Аны профосмотр дейбиз, профилактикалык осмотр. Адамдардын аябай чоң жаңылыштыгы бул ооруну алдын албоосу. Эгерде биз ооруну алдын ала турган болсок, бизде эч кандай көйгөй жок болот экен да. Мисалы, ашыкча салмак деле алалы. Ашыкча салмак өзүнүн определенный бир нормадан кийин пайда болот да. Бизде медицинада индекс массы тела деп коебуз. Ошол индекс массы теланы чыгардыңызбы, сизде ашыкча 2 килограмм салмак пайда болдубу, уже биз аны менен алышышыбыз керек да, күрөшүшүбүз керек. Биз кайдыгерлик кылып коет экенбиз. Биз кайдыгерлик кылгандан кийин 2 килограмм, 4 килограмм болот экен, анан 10 килограмм болот экен. Ашыкча салмагың барбы? Эртең сенде сахарный диабет деген пайда болушу мүмкүн. Ашыкча салмагың барбы? Жүрөк кан тамыр оору, давление пайда болушу мүмкүн. Биз тилекке каршы кайдыгерлик менен
өзүбүздүн ден соолугубузду таштап коюп атабыз да, орууну күтүп калып атабыз. Ошон үчүн дагы ушул эфирден пайдаланып айтар элем, ашыкча салмак боюнча эгерде бизди көрүп аткан телекөрөрмандарда ашыкча салмак пайда болуп баштадыбы, ошол менен сөзсүз түрдө күрөшүп баштаңыз. Анткени салмакты чакырат. Эртең бир айдан кийин эле карасаңыз уже 10 эмес 15 килограмм болуп кошулуп кеткен болот да. Анан уже сахар көтөрүлгөндөн кийин ал кыйын болот. Ошон үчүн ооруларды алдын ала билели. Сонун жооп болду. Бирок ушул кээ бирки интернет дейбизби же болбосо биздин виртуалдык жашообуздагы чөйрөдөгү айрым бир өздөрүнүн диетолог катары айткан бир сөздөр пайда болуп калып жатат азыр. Ошо орозо аз кандуулукка алып келет дегенчи. Ушуга кандай деп жооп берет элеңиз? Көз карашыңыз. Бул аябай жакшы суроо болду. Учурда бир термин пайда болду го, псевдо-цыгандар деп, ар бир сферада ошондой псевдо-цыгандар пайда болот экен. Анан учурда туура тамактануу трендке айланып атат, анткени бул массовый көйгөй. Азыр туура тамактансаң, жашооң сапаттуу болот да, анткени бүт оорулардын бардыгы туура эмес тамактануудан болуп атат да. Кайра трендке айланды туура тамактануу. Анан спрос рождает предложение деген сөз бар го, ошого адамдар туура тамактанам дегенде эле билими бары деле ошол тамактанууну үйрөтөт, билими жогу деле үйрөтөт. Мисалы бизге деле канча айымдар кайрылышат, сиз окутасызбы депчи. Мен окутканга эч кандай өзүмдүн академия, университетим жок да. Мен өзүмдүн билимимди балким кеңеш катары бере алам. Бирок окутууга чоң жогорку окуу жайлар ошонун үстүндө жоопкерчиликтүү, жетекчилик, аны контролдогон жерлерден гана билим алыш керек да. Анан билимди азыр бизде акчанын көйгөйү болуп эле, акча табуу максатында өзү диетолог болуп туруп эле бирөөнү бир жумада эле диетолог кылып окутуп ийип, анан ошолор псевдо-цыган болуп атпайбы? Анан ошолор айтып атат да, орозо аз кандуулукка алып келет деп. А медицина эмне деп атат? Медицина айтып атат: алтыным, орозого жакын чекап кылып, каныңды көтөрүп ал деп биз үйрөтүп атабыз. Сен мага кел, мен чекап өткөрүп, сага керектүү витаминдерди жазып берейин, анан сен айыгып Рамазанга даярдан депчи. Биз кайра Рамазанды, орозону пропаганда кылып атабыз, анткени салттуу медицина орозонун зыяндуу жагын көрбөйт. Ал эми чала диетологдор ошону аз кандуулукка алып келет деп эмнеден улам айтып атат? Профессионализмдин жетишсиздиги туурасында кабар берет да. Дагы да эфирден пайдаланып айткым келет. Ден соолугуңузду бир жумалык диетолог илими бар, 2 айлык диетолог илими барларга тапшырбаңыз. Балким диетологко жазылып атканда сураңыз: сиз кайсыл окуу жайды бүттүңүз эле? Сиздин канча тажрыйбаңыз бар деп. Андыктан ден соолук бул Аллахтан аманат. Туура эмес маалыматтарды алып, өзүңүздүн ден соолугуңузду бузуп албаңыз демекмин. Өтө сонун маалымат болду. Анда сизге эркин микрофон. Ардактуу биздин мусулман бир туугандар, баарыңыздарды орозо айыңыздар менен куттуктаймын. Аллахым ушул орозо айында кармаган орозоңуздарды, жасаган ибадаттарыңыздарды кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Ден соолук Аллахтан аманат деп биз жанатан бери айтып келатабыз, бирок ошонун маанисине көпчүлүк жетпейт экен да. Ошол аманат болгондон кийин ага кыянат кылбаш керек. Андыктан өзүңүздүн ден соолугуңузду кимге тапшырасыз? Чала диетологдоргабы? Балким такыр эле дарыгерлерге барбай эле өзүм өткөрөм дейсиз, ошондо чечим чыгараарда унутпаңыз, ден соолук бул Аллахтан аманат. Ден соолугуңузга бир гана профессионалдарды тандап, өзүңүзгө сак болуңуз. Чоң ыраазычылык. Урматтуу теле бүгүн бизде конокто 20 жылдык тажрыйбасы менен нутрициолог, диетолог, врач Абжапарова Гүлүмбү Алимбековна болду. Баарыңыздарды кайрадан рахмат жааган Рамазан берүүсүнөн жолуктурганга чейин ар бириңиздер Аллага аманат болуңуздар, туткан орозоңуздар, кылган ибадатыңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих нақты дам чөрлері. Салих компаниясы Қырғызстан мұсылмандарының дин башқармалығының адал сертификатына ие болған мекеме. Салих компаниясы елімізге адал азық тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар қабыл болсын. Салих сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер